Фирауун мынандай кылып өзүн мактап, өзүн көтөрүп айтып атат. Мени кой бергиле деп калат бая кедечи. Ичинен айтып атат, мени кармап эле тургула депчи. Калп эле тили менен кой берип тур, мени кой берип тур, буну жөн эле чаз, ордуна коем деп кайкырат. Ушундай батырлар бар эл арасында. Фирауун да ушулардын чоңу да, эмне деп атат? Өзүнүн коомуна айтып атат, кой бер мени, кой бер. Мусаны өлтүрөйүн деп. Сени эч ким кармабай эле турат. Ана барып көрчү, колуң көтөрө аласыңбы? Коркуп жүрөт дагы, ал беле кой бергиле. Эмне дейт? Муса робусуна дуа кылсын, чакырсынчы дейт. Кудайын чакырсын көрөйүн дейт. Анан мындай деп коет. Мен дейт, коркомун дейт, силердин диниңерди өзгөртүп коебу ушу Муса депчи. Тим эле боорукер болуп кетти. Өзүнүн коомуна насаатчы болуп кетти. Бул дагы эмне дейт? Же дейт, же болбосо жер бетинде бул бузукулукту көбөйтүп үстөмдүк болобу деп атат. Мынандай насаатчы болуп калат деген адамдар. Вакала Муса алейхиссалам не деди? Мындай деди. Инни узту би рабби ва раббикум мин кулли мутакаббирин ла юъмину би яумил хисаб. Мен деди, силер өзүмдүн робум жана силердин робуңар менен пана тилеймин. Демек силердин деле робуңар, менин деле робум бир. Аллах, андан мен сактанууну сураймын, пана тилеймин. Эмнеден? Текебер кишилерден. Кыямат күнгө иман келтирбеген Фираунга окшогон текебер менменсиген бой көтөргөндөрдөн мен Алла Тааладан сактанууну сураймын деп атат. Демек мин кулли мутакаббир жаббар анид тоң моюн мына ушундай текебер Кудайдын азабынан коркпогон, анткени ал ахиретке ишенбесе, жаза, сыйлыкка ишенбесе, айтат да ошон үчүн Муса алейхиссалам не деди? Ла юъмину би яумил хисаб. Ахиретке иман келтирбеген адам текеберленет деген тугандар. Ахиретке иман келтирген киши текеберленбеш керек. Ахиретке иман келтирген киши кантип текеберленет? Мен ахиретим кандай болот деп ойлонгон киши. Кыскасы айтканда Муса алейхиссаламды өлтүрө турганга чечим чыгарышты булар. Дагы кеңешти, өз ошо менмин деген өзгөчө жакындары менен кеңешип, Мусаны кантип өлтүрөбүз деп кеңешкенде, ошо кеңештен машаалла бир киши, имандуу киши, ал угуп мындай дейт. Вакала раджулун муъминун мин али фир'аун яктуму иманаху. Атактулуна раджулан ан якула рабби Аллах ва кад жаакум бил баййинати мин раббикум. Фир'аундун элдеринен, кыптыйлерден айтышат, Фир'аундун абасынын баласы. Имандуу киши, иманын жашырып жүргөн киши ошол чыкты дагы айтты да. Эмне силер өлтүрөсүңөрбү Мусаны дейт. Ошо робум Аллах деген кишини, ошо Алла Таала менин робум Аллах деп койсо, ошон үчүн аны өлтүрөсүңөрбү деп атат. Өздөрүнөн чыкты, көрбөйсүзбү? Алла субханаху ва таала сактайм десе, ар бир нерсени себепчи кылып коет. Жок кылам десе деле ар бир нерсени себепчи кылып коет. Мынандай деп айтып атат. Атактулуна раджулан, ушундай кишини өлтүрөсүңөрбү дейт. Мында Муса пайгамбарды өлтүрөсүңөрбү? Айякула рабби Аллах, мен робум Аллах деп айткан кишини өлтүрөсүңөрбү силер дейт. Ва кад жаакум бил баййинати мин раббикум. Силердин алдыңарга робуңардын тарабынан ачык айкын мужизаларды алып келди го. Көрсөткөн баягы сыйкырчылардын бардыгы ошол жерде поражение болуп, бактысыз болуп, жеңилип, уят болгон Фир'аун, ошол жерде Фир'аундун жандагылардын бардыгы. Ошого айтып атат, мына силерге мужизаларды алып келип, колун көрсөттү, таягын таштап, мынандай Алла Тааланын тарабынан мужиза алып келип көрсөттү. Ва ияку кадибан фа алейхи кадибу. Эгерде булар силер ойлогондой жалган айтып атат деген болсоңор, анда жалганы өзүнүн мойнуна тиет. Тек койгула, буну таштап койгула. Эмне кыласыңар? Жалганчы болсо, жалгандын кесепети өзүнө да. Силер буну да яйдукум, эгерде бул чынчыл болуп калсачы, анда силердин шооруңар курусун. Эгерде бул чынчыл пайгамбар болуп кала турган болсо, бул силердин шооруңар курусун. Силерге айтылган уадалардын кебири башыңарга жетүүсү анык. Силерге коркутуулар айтылган, азап келет. Бул пайгамбар, эгерде бул чын боло турган болсо, анда силерге чатак болот дейт. Инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун каддаб. Алла Таала туура жолго жолдобойт эч качан. Чектен ашып кеткен жалганчы адамды эч качан туура жолго жолдобойт дейт. Я кауми, бул киши азамат экен. Иманын жашырып жүргөн азамат экен. Фираундун элинен өзүнүн абасынын баласы, бирок иман жүрөккө келгенден кийин ал акыйкат сөздү айтууда кайтпайт экен.
Билесиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Афдалул джихад калимату адлин инда султанин джаир". Джихадтардын эң абзели залым бадышанын алдында адилеттүү сөздү айтуу. Залым бадышанын алдында коркпостон туруп адилеттүү сөздү айтуу бул эң жихадтын улуулуусу, эң абзели, эң бийик экен да. Бул ошондой залым Фир'аун бадышанын алдында ыйманын жашырып жүргөн эле. Бирок эми учур келди, ыйманын жашырганга болбой калды. Себеп Муса пайгамбарды өлтүрө турган болуп атат. Ошон үчүн анан кийин бул айтты. Коркпой айтты. Эмне деп айтты? Я кауми, о каумум, лакумул мулкул яум захирина фил ард, фама янсуруна мин ба'силлахи ин жа'ана. Бүгүн силер бадышачылык силердин колуңарда, бийлик силердин колуңарда бүгүн. Силер жер бетинде бүгүн үстөмдөсүңөр. Мүлк силерде. Эми Алланын азабы эгер келе турган болсо бизге, ким анда бизге жардам берет? Ким бизди сактап калат? Силер күчүңөргө, бийлигиңерге, байлыгыңарга чиренбегиле. Буга таянбагыла, менменсибегилесилер. Эгерде Алланын азабы келе турган болсо, анда бизди Алланын азабынан сактап кала турган, бизге жардам бере турган ким ал? Кала Фир'аун не дейт? Ма урикум илля ма ара. Вама ахдикум илля сабилар рашад. Мен силерге айткан нерсе, мен алдымдагы нерсемди айтып атам. Мен силерге туура жолду гана көрсөтүп атам дейт. Монаке. Туура жолду гана көрсөтүп атам дейт. Кандай болбосун? Фир'аун кыскасы өлтүрө турганга чечим чыгарып калды. Айтып анан кийин өзү уят болуп атат да. Уят болгонунан Фир'аун мындай дейт. Өзлөрү хотя бы ушулар менин тарабымда болуп турсун. Муса пайгамбар жакка ооп кетпесин деп, ванада Фир'аун фи каумихи, Фир'аун өзүнүн коомунда жар салды мындай деп. Кала я кауми, о коомум, алейса ли мулку Мисра ва хадихил анхару тажри мин тахти афала тубсирун. Мындай дейт: эй менин коомум, Мисирдин бадышачылыгы менин колумда эмеспи? Жана мына дария, Нил дарыясы менин өкүмүм менен агып жатпайбы дейт, менин алдымда дейт. Алла Таала ушунчалык буга сыноо үчүн берип койгон экен. Бүгүнкү күндө деле анчамчалар айтып коет: мына көз ачык точный айтат экен депчи. Точный айтат экен десе, тууган, Алла сыноо үчүн кээде берип кое берет. Анчамчасы туура келе берет. Бирок сиз Аллага ишениңиз, көз ачыкка ишенбеңиз. Фир'аунга да ушундай мүмкүнчүлүк берип, Фир'аун билесизби, өмүрүндө ооруган эмес. Тиши ооруган эмес, канча жыл жашаса дагы. Мына Фир'аунга Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берип койду. Нил дарыясын моундай десе бул жака, моундай десе мындай жакка багызат экен да. Ошон үчүн карап туруп менин бадышачылыгымды көрбөйсүңөрбү? Мисир мамлекетинин бадышачылыгы менин колумда эмеспи? Эй менин коомум дейт. Мына дарыя, Нил дарыясы менин буйругум менен акпай эле жатабы дейт. Афала тубсирун, эмне көрбөй эле турасыңарбы силер дейт. Ошолорго эми баягы өзүнүн бийлигин алдырып жүрбөш үчүн коомуна ушундай деп аргасыздана сөздөрдү айта баштады. Алейса ли мулку Мисра ва хадихил анхару тажри мин тахти афала тубсирун. Эмне көрбөй эле турасыңар ушундай нерсени? Ам ана хайрун мин хада аллади хува махин ва ла якаду юбин. Өзүн мактап дагы текеберленип атат. Айткылачы, мен жакшымынбы, же мына кор болгон Муса сөз сүйлөй албаган, bir жакшы bir баяндап түшүндүрө албаган ушу жакшыбы деп өзүнө текеберленди да. Анан айтат: эгерде бул чыныгы пайгамбар боло турган болсо, эмне үчүн асмандан буга билериктер түшпөйт алтындан дейт. Эмне үчүн бул менен периштелер бирге болбойт дейт. Кыскасы айтканда, коому да алданып, туура Фир'аун айтып атат, Фир'аун баягы күчүндүү экен, бийлиги күчтүү экен деп ага неме болуп калды. Анткени коому деле бузук эле да буларчы. Коому деле бузук эле да. Кийин баягы насаат айткан Фир'аундун абасынын баласы ыйманын жашырган мусулман өзүнүн дааватын улантты. Айтты: "Вакала аллади амана я кауми", ыйман келтирген киши мындай деди: "Ой коомум, инни ахафу алейкум мисла яумил ахзаб". Карагыла, мен силерге коркомун. Силерге Ахзаб коомунун ошондой башыңарга азап келип калбасын. Мисля даби кауми Нух пайгамбардын коомуна келген, башына азап келген ошондой келбесин.
Ад, Самуд, ошолордун башына келгендер азап келип калбасын. Мен силерге коркуп атканым ушу bunday жамандыгыңардан кайткыла. Ва маллаху юриду зулман лил ибад. Алла Таала бенделерге эч качан зулумдукту каалабайт. Ва я кауми, ой коомум, инни ахафу алейкум яумат танат. Мен силерге коркомун. Эртеге кыямат күнүнөн коркомун. Яумат танат дегени бири-бирин чакыра турган күн. Алла субхана ва тааланын бир периштеси жар салат экен. Кыямат күнү дозокко баргандар дозокко, бейишке баргандар бейишке. Андан кийин өлүм болбойт деп дагы жар салат. Же болбосо бири-бирин ошондой ызычы кылып бири-бирин чакыргандар. Ушулардын баардыгын яумут танат деп коет. Кыскасы айтканда, Алла субханаху ва таалага бул дааватын токтоткон жок. Кээбирлер айтат, яумут танат деген кача турган күн дейт да. Кыямат күндүн көптөгөн аттары бар. Ошонун бир аты яумут танат. Ал кайсы десе яумул фирар, кача турган күн. Кимден качат десе яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ал күнү мусулман бир туганынан качат экен, ата энесинен, аял бала чакасынан кача турган күн депчи. Ошентип буга даават берип атат. Эй коомум, силер токтоткула мына жамандыгыңардан, бул жамандыкка барбагыла деп. Фираун токтогон жок. Баягы эле жамандыгынан улантып, вакала Фираун, я Хаман. Хаман баягы вазирине кайрылды. Эмне деп? Ибнели сархан, лаалли аблугул асбаб. Сен мага бийик бир имарат курчу дейт. Мүмкүн ошо себептер менен жетермин. Каяка? Асбабас самавати фаттариа иля илахи Муса. Асманга жетип, мен ошо Мусанын Кудайына бир баш багып көрөйүнчү дейт. Ва инни ла адуннуху кадиба. Мен Мусаны жалганчы деп ойлаймын дейт. Ва кадалика зуйюна ли фир'аун су амалихи. Куди мушинтип Фир'аундун жаман амалы ага кооз көрсөтүлдү. Ва судда анис сабил. Акыйкат жолунан алып тосулду. Ва ма кайду Фир'аун илля фи табаб. Эми Фир'аундун айла амалы бул жараксызга гана. Мындай дегени туугандар, Фир'аун ошол Хаманга буйрук берди. Эй Хаман деди, кара деди сен. Фауқид ли я Хаман алаттин фажалли сарха. Эй Хаман, сен мен үчүн бир балчыкка от жак. Кийин бийик имарат кургун деп буйрук берип атат да. Ошо мындай балчыкка деген ошо ылайдан аларды кыш кылып ал деп. Эми салса каерге чейин барат? Акылы жок болсо ошо экен да. Асманга чейин жетем деп атпайбы? Кантип жетет асманга? Асманга кантип жетет ал? Мен сен мен асманга жеттим, барып айга жетпейсин. Айга жетсең күнгө жетпейсин. Күнгө жетсең жылдызга жетпейсин. Эми ол жети асман жети жерде айтпай эле кой. Акылы Алла Таалам акылын бурап койсо ушундай болуп калат экен да. Эми канчага чейин көтөргөн дейт. Чарчап кургандар бир жолу аргасы кетип не болуп, кийин кулап түшкөн дейт. Каягына чыгып карайт. Кандай болбосун, баягы ыймандуу киши Фир'аундун коомунан, Фир'аундун авасынын баласы, وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Силер мен артыман эле эрчи бериле. Фир'аунун аркасына эрчи бериле боло. Мен силерге туура жолду көрсөтөм деди. Я قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. Эй коомум, бул дүйнө бар го, бир аз эле пайда ала турган нерсе деди. وإن الآخرة هي دار القرار. Ахирет болсо түбөлүктүү турак жай ошол өзү. Силер бул дүйнөнүн бир аз мал мүлкүнө алданып, Фир'аундан таасирленип, ошого кызыгып калбагыла. Дүйнөнүн жашоосу бир аз эле пайдалануу, чыныгы жашоо ахиретте, түбөлүктүү туруктуу жашоо ал ахиретте. Ман амила саййатан фала юджа илля мислаха. Ким жаман иш кылса, ошого жараша эле жазасын алат. Ва ман амила салихан мин дакарна ва унта. Ал эми ким жакшы иш кылса, эркек болсун, аял болсун, ва хуа муъминун, бирок ыймандуу болсун сөзсүз. Фа улайка ядхулуна жанната юрзакуна фиха бигайри хисаб. Мына ушулар сөзсүз бейишке кирет. Жана булар ырыскылантырылат бул. Эсеби жок ырыскы менен ырыскылантырат. Мынандай кылып даават берип атат, көрбөйсүзбү? Ошо киши ушундай кылып туруп бир даават берип атат. Кандай болбосун? Ва кауми мали ад'укум ила наджати ва тад'уна ила нар. Коомуна ушунчалык боорукер, ушунчалык ичинен күйүп атат. Себеп дегенде ал ыйман келтирген, мужизаны көргөн. Эми кокус ушу мужизаны көргөндөн кийин дагы коом эгерде ыйман келтирбей турган болсо, анда Алланын азабына душар болушлугу анык, шек күмөнсүз анык. Асмандан Алла Таала кээде таш жадырган, кээде чок жадырган, кээде шамал менен, кээде жер титирөө менен, кээде периштенин кыйкырыгы менен кулак жүрөк жарылган,
Кандай деген азаптар. Бул иманы бар киши ахиретти көрүп турат. Пайгамбардын мужизасын, Муса пайгамбардын мужизасын көргөндөн кийин өзүнүн элине, коомуна ушунчалык боорукерлик кылып, күйүп айтып атат да. Эмне дейт? Мен силерди кутулууга чакырып атсам, бактысыздыктан кутулууга чакырып атсам, силер мени дозокко чакырасыңар да, Тад'унани ли акфура билlah ва ушрика бихи ма лейса ли бихи илм ва ана ад'укум илал азизил гаффар. Силер мени чакырып атасыңар, мен Алла Таалага капырлык кылайынбы? Ошон үчүн чакырып атасыңар силер мынакей. Жана Алла Таалага ширк келтирейинби, өзүм билбеген нерсени кошуп? Менден илими жок нерсени. Мен силерди чакырып атам. Кимге? Азиз, кудуреттүү, гаффар, кайра кечиргечүү затка чакырып атам го деди. Мынандай кылып даават берип атат. Ла жарама аннама тад'унани илейх лейса лаху да'ватун фид дунья вала фил ахира ва инна мараддана илаллах ва аннал мусрифин хум асхабун нар. Сөзсүзлер карап тургула. Мени чакырып аткан нерсеңер, ага эч кандай дүйнөдө бир кабыл боло турган даават жок. Жана ахиретте дагы жок. Албетте биздин кайтуубуз Алла Таалага, баарыбыз эртеби кеч Аллага кайтабыз. Албетте чектен чыккандарга, алар кимдер десе, дозок ээлери деди. Жараткан Алла Тааланын инсанга чек коюп койгон, инсандык рамкадан чыкпай жашагыла деп чек коюп койгон. Ушу чектен чыгасыңбы? Анда дозоктон жай аласың деген сөз да. Дозоктон жай аласың деген сөз. Фасатадкуруна ма aqulu lakum. Силер жакын арада мен силерге эмнени айтып атам, ошону баары бир эстейсиңер. Ва уфаввиду амри илаллах. Мен эми өзүмдүн ишимди Аллага тапшырайын. Колумдан келгенинди жеткирейин. Ва ма балаг. Ва ма алейна иллал балаг. Менин мойнумдачы жеткирүү гана. Эми мен ишимди Аллага тапшырдым. Инналлаха басирун бил ибад. Алла Таала бенделерди көрүүчү. Мени да көрүп турат, силерди да көрүп турат. Мен силерди эмнеге чакырып атам, угуп турат. Силер мени эмнеге чакырып атасыңар, аны да Алла Таала угуп турат. Алла Таала бенделерин көрүүчү. Фавакахуллаху сайyiati ма макару ва хаqa би али фирауна суул адаб. Жыйынтыгында кандай болду? Кыскасы, Алла субханаху ва таала Фираундун коомунун, алардын айла амалдарынын жамандыгынан азыркы жигитти сактап койду Алла Таала. Аларда буну өлтүрөбүз деп ушунча чыгып аткандан кийин ушул даават берип аткан баланы Фираундун коомунан аны Алла субханаху ва таала сактап койду тигилердин жамандыгынан, айламалдардын жамандыгынан. Жана Фираундун элине жаман азап курчап алды. Фираундун элин жаман азап курчап алды. Кандай азап курчады? Ал субханаллах эки белги айтканбыз сиздерге. Андан кийин аларга каатчылык келди. Мөмөлөрүнөн, жемиштеринен азаюу келди. Алла субханаху ва таала кайра андан кийин мынакей Кур'ан-ы Каримде мен сиздерге азыр айтып берейин. Ва лaqad akhazna ala fir'auna bis-sinin wa naqsi min at-tamarat la'allahum yadhakkarun. Чындыгында биз Фираундун элин, ошо адамдарын кармадык. Эмнеге? Каатчылыкка кармадык, жана мөмө жемиштердин азаюусуна кармадык. Мүмкүн алар насаат кабыл алар деп. Fa idza ja'atuhum hasana, качан аларга бир жакшылык келсе, qalу lana hadihi, бул биздин акыбыз дейт эле. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Эгер аларга бир жамандык келсе, анда жоромолдошот эле. Муса жана Муса менен ыйман келтиргендердин кесепетинен ушундай болду депчи, кара. Жакшылык жетсе биз акылыбыз дейт. Жамандык жетип калса Мусанын кесепетинен деп жоромолдошот эле. Иннама та'iruhum индаллах. Жаман жоромолу Алланын илиминде эле. Валакин актархум ла я'ламун. Бирок адамдардын алардын көбү буну билишпейт. وقال مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Алар айтышты, качан да сен бизге бир аят алып келсең, бизди сыйкырлаш үчүн дейт. Субханаллах. Биз сага ыйман келтирбейбиз дейт, мындай кылыпчы. فأرسلنا عليهم الطوفان. Биз, Алла Таала айтат, аларга топан суусу. Мына аларга биз топон суусун жибердик. Вал жарат, чебирткелерди жибердик. Вал куммал, питтерди жибердик. Вал дафади. Биз аларга бакаларды жибердик. Вал дам, кандарды жибердик. Аяти муфассалат. Өз-өзүнчө белги кылып, өз-өзүнчө белги кылып, аят кылып жибердик. Фастакбару, ошондо да текеберленишти. Ва кану каума мужримин, алар күнөөкөр коом эле дейт. Мыналарды азы кандай кылып жиберди? Ачарчылыкты берди, каатчылык келди.
Эмнени себебинен каатчылык келди? Булар укпаганды себебинен баягы Фираундун коомунан ыйманын жашырган дагы ыйман аларга чакырса болбой, акыры эми ушуга эмне болду? Алла Таала болбогондон кийин кесепеттерди жибере баштады дагы. Биринчи мына жакырчылык келе баштады. Андан кийин мөмө жемиштер азайып, бул экөө, так 4 мужизе болду. Дагы мынал 5-өө. Тофан суусу, бул жерде кээ бирлер айтат, тофан суусу деп суу каптап кеткен экен да. Ушундай суу каптап кеткен Фираундун Кыпти деген коом. Алардын бардык огороддорун, үйлөрүн суу каптап кетип, эң таң калыштуусу мужиза Бани Исраилдин эчтеке каптаган эмес. Эчтеке каптаган эмес. Бул жерде өтө алардын мөмө жемиштерин, үйлөрүн суулар бузуп кетет, каптап кетет. Көптөгөн жамгыр жаап, ал эми Бани Исраилдик эчтеке болбойт. Кээ бир алымдар айткан, бул тофан деген суу, же тофан суусу, же болбосо бул мына эпидемия менен аларды ушундай өлө баштаган экен, эпидемия менен. Кээ бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар экен, ат-тофан аль-маут, өлүм деп айткан. Кандай болбосун, Муса пайгамбарга жалдырайт. Фираун: "Эй Муса, ушундай кыйналып кеттик, Кудайыңа дуа кылчы, эптеп бизди куткарсын" деп. Муса бар пайгамбар жүрөгүндө мээрим бар да. Дуа кылат, Алла Таала тофан суусун токтотот. Кайра бул Фираун не дейт? Сен өттү кыйын сыйкырчы экенсиң. Сенин Кудайың сенин ушу сыйкырчылык кандай сага берген экен деп ушун ыйман келтирбей коет. Андан кийин Алла Таала ушунун бардыгы мындай болот экен. 1 жума азап, 3 жума мөөнөт. 1 жума азап берилет. Суу, топан суусу 1 жума келипчи. Андан кийин мынакей 1 жуманын ичинде кыйкырып болгондон кийин 3 жума жакшы жашап калышат. Болуптур, ыйман келтиребиз деди, кайра айнейт. Андан кийин Алла субханаху ва таала чебирткелерди жиберет. Чебирткели болуп кетет бардыгычы. Кийимдеринде деле, үйлөрүндө деле, көчөлөрүндө деле чебиртке болот. Алла Тааладан дуа кылып, Алла Таала буну алат. Үчүнчү пит, куммал деп пит айтат мынакей. Пит деп кетишет булар. Бани Исраил пит дебейт. Фираундун эли Кыпти ушулар пит дейт да. Кийимдеринде бардыгында пит басып кетет. 1 жума азап, кыйналып, кытышып, жуунса, кырса деле эчтеке болот. Пит ушунчалык басып кетет. Дагы Муса пайгамбар менен Муса пайгамбарга жалдырайт. Муса пайгамбар дуа кылат, буну алып таштайт. Андан кийин бака. Охо, бака ушунчалык көбөйөт, Алла Тааланын азабы да. Буга дагы алар ыйман келет. Акыркысы анан кийин кан. Суу ичейин десе кан болуп калат. Тамак ичейин десе кан болуп калат. Бани Исраил ичсе суу, Кыпти ичсе кан. Токточу ушу бир кесени мындайынан ичейинчи дейт, кармап. Мындай ичейин десе кан, тиги ичсе суу. Ушундай азаптарды Алла субханаху ва таала Фираунга берген, мүмкүнчүлүк берди, ыйман келтирейби, келтирбейби деп. Өзүнчө белгилерди кылып Алла Таала айтат, жиберип турдук дейт. Болбоду бул, таптакыр текеберленип туруп алды. Акыры анан кийин Алла субханаху ва таала бул эми таптакыр болбой калды деп, Алла субханаху ва таала буну ушундай бир азапка учура турган, сууга чөктүрүп өлтүрө турган учуру келет дагы. Ага Муса пайгамбар өз алдынча Кудай кааласа деп даярданып Бани Исраилди алып чыкканга Алла Тааланын тарабынан буйрук күтүп турган болот. Алла субханаху ва таала Кудай кааласа товфик берсе, кийинки сабакта андан кийин улантабыз. Мына ушундай болуп Алла субханаху ва таала Фираунга азаптарды берип, бир жагынан ыйман келтиреби деп мүмкүнчүлүктөрдү берип турган.